Арбаңыздар, урматтуу мекендештер, бүгүн сиздерге Бишкектен дагы бир сатыла турган 2 кабаттуу үйдү көрсөтөбүз. Жер аянты аябай кенен экен. 12 сотук. 12 сотук бул участок өтө сонун. Кенен да. Локация өтө сонун жерде. Султан Боронбай көчөсү 137. Акунбаев проспектисинен 150 метр ичкериге кирет. Мына караңыздар. Ордо курулуш компаниясы Эл Ордо деп ушул жерге көп кабаттуу үйдү курган. Ошого бир 100 метрдей жакын негизи. Султан Боронбай көчөсү 137 деп сиздер 2 гистен, Яндекс картадан, Google картадан издеп таап келсеңиздер болот. Бул үйдүн алдындагы аянт, үйдүн артында дагы жери бар. Кошумча очоккана, времянка, банялары, бассейндери менен. Үйдүн жалпы узун туурасы 12ге 12 экен, 3 кабат, подвалы менен. Көрүп турасыздар, ушул үйдү сатууга коюп жатат. Эмне үчүн сатып жатат? Себеби үйдө үй бүлөдө адам саны аз экен дагы бул үй өтө чоңдук кылып атыптыр да. Биз кичинерээк эле үйгө же болбосо батирге эле көчүп алалы деген максатта бул үйдү эми сатууга коюп атыптыр да. Дарбазадан сыртка көчө жакка чыгып туруп мен дарегини так түшүндүрүп коеюн сиздерге. Султан Боронбай көчөсү 137 дарек болуп калат. Мына дарбазадан сыртка чыкканда бул жакта 150 метрде түп-түз чыгасыздар. Акунбаев проспектиси болот. Ал жерден Репинадан батыш жакка өтүп туруп эле Султан Боронбайдан бурулуп киресиздер, же болбосо Репинадан бурулуп кирсеңиздер да болот. Мына Ордонун жанында көчөсү дагы мына көрүп турасыздарбы? Аябай кенен экен. Машиналарды койгонго аябай жакшы, кенен көчө экен да. Айланасын бүт мына ушундай пескоблок менен тосуп чыккан, дарбазасын койгон, навесин курган, канализация, суу, газ, свет, интернет бүт бардыгы бар. Жүрүңүздөр. Азыр кирип баарын көрсөтүп беребиз. Мына сырттан киргенде бул жер мына арка, унаа коюучу жай. Сол жакта жашыл аянтчасы бар, бурчта даараткана. Оң жакта деле ошондой, бул жакта дагы жашыл аянтча, жалаң арча дарактары отургузулган. Ал эми үйдүн алды аябай кенен да. Брусчатка басып койгон экен. Келиңиздер. Мына бул гараж. Унааны түп-түз эле айдап келип киргизип коет экен. Могу дарбазасы дагы үстүнө сүрүлүп ачыла турган дарбаза экен. Үйдүн ичи жактан дагы тепкич аркылуу гаражга кирип чыкса болот экен негизи. Анан экинчи кабаты терраса экен да. Жүрүңүздөр. Азыр үйгө киребиз, баарын көрсөтөбүз. Чекеден көрсөтө берели, Үйдүн баасын ушул жерде бир жарыя кылып коеюнчу. Үйдүн баасы $420,000 кеми бар. 12 сотук жер. Үй керек эмес болсо, бул жерге чоңураак курулуш кылам дегендер үйдү бузуп салып туруп, ордуна өтө чоң зданияларды курса болот тугандар. Балким кошуналар салып койсо, мындай домдорду салышыңыздар да мүмкүн. Урматтуу куруучулар. Бисмилла, мына кирип келдик. Киргенде эле бул жер дализ. Дализден сол тарапка бурулуп, бул эшик аркылуу ичкери киргенде, мына тепкич бар, гаражга түшөсүздөр, үстүнө террасага чыгасыздар. Андан кийинки эшикти ачып киргенде мына узун чоң коридор. Коридор менен түп-түз барып, наркы эки эшиктен нары үйдүн аркасына очоккана баняга өтүп кетсе болот да. Азыр эми бөлмөлөрдү чекеден тааныштырабыз. Ремонт негизи убагында жакшы болгон экен. Эшиктерин дагы өтө сапаттуу жакшыларын коюптур. Полуна өтө сапаттуу ламинат төшөгөн экен. Теплый пол экен бүт гипсокартон натяжнойлор менен жасалыптыр. Бул жер эми коридор холл. Бул жакта болсо бир бөлмөсү бар. Бул эми нак кыргыз бөлмөсү. Этно колоритте ремонт кылып жасаган. Андан кийин ушул эле катарда бул жакта болсо тепкич подвалга түшөт, анан экинчи кабатка чыгат. Бул жакта болсо зал мейманканасы бар. Кенен чоң бөлмө да, мына көрүп коюңуздар. Бул жагы төргө чейин 3 терезелүү эркер. Туурасы бир 4,5 метр жыгат. Бул жагы дагы эркер 3 терезелүү. Мына Г формасында жайгашкан бөлмө. Дуалдары бүт абой, потолоктору гипсокартон натяжной менен жасалган бардыгычы. Андан кийин бери келиңиздер. Бул жакта болсо дагы бир бөлмөсү бар, бул ашкана. Ашканасы да мына көрүп турасыздар, бүт эмеректери менен, техникалары менен бардыгы коюлган, газ, суу, свет бардыгы бар, фильтрлери менен. Бул эми ашкана. Поликафелденген жарымынан нар жагы. Бул жагы чай иче турган орундугу. Андан кийин бул жага келебиз. Бул тушта болсо санузели. Мына бул санузели аябай кенен экен да, көрдүңүздөр. Күзгү раковина, форточкасы, кир жуучу машина, унитаз, ванна, кир жуучу машина бүт бардыгы катар коюлган. Ана мына эшиктен бияка киргенде ремонт боло эле экен. Бассейн бар экен, бассейн. Мынакей. Бул жерде бассейн куруптур, толук бүтүрө эле экен, төрү баня экен, парилкасы менен. Эгер муну толук бүтүрүп ала турган болсо, анда үйдүн ичинде бассейн болот, өтө сонун болот да. Бул жакта болсо мына көрүп коюңуздар. Сыртка чыга турган атайын эшиги бар.
Мындан сыртқа шыққанда мына көріп тұрасыздар, бұл жақта бақ. Бағы бар, мына қараңыздар. Кранттан су шығады екен. Мына бірінші эшиктен кіргенде бұл очок қанасы. Арқа эшиктен кіргенде бір бөлме времянка. Анан артында дарақтары бар. Жері де аябай кенен екен көріп тұрасыздар. Бұл жақты болса, атайын тепкіш жасап, ылдыйға подвалға түшө тұрған эшигин да қойып қойыптыр да. Ушул туғандар, үйдің артынан көрініші ушул. Үйдің чатыры баяғындай натуралдық черепица менен жабылыптыр. Кайра үйдің içine киребиз. Эми экинчи кабатка чыгабыз. Келиңиздер. Алыстамай жок. 420 миң долларга сатууга койду. Бисмилла. Экинчи кабатка чыгабыз. Тепкич менен, тепкиштери бүт бардыгы жыгачтардан жасалыптыр. Чыкканда мына коридор. Бул жакка киргенде бала менен келиндин бөлмөсү, бул спальный болуп эсептелинет. Андан кийин ушул эле тушта бул жакта санузели, бул экинчи кабатта, биринчи кабаттагыдай эле кенен жайгашкан, бүт сантехникалар уюштурулган, полу дубалы бүт кафел. Андан кийин бул жакта дагы бир бөлмөсү бар. Бул жагында мына балкону менен бул зал, мейманкана, же болбосо чоң спальный. Бул дагы аябай кенен бөлмө. Өзү бала бакча кылганга да өтө сонун экен бул үйчү. Мында болсо дагы бир бөлмө бар, бул кыздар бөлмөсү. Кыздар ушул жакта жайгашып жашайт. Мында болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына ата-энелердин уктоочу бөлмөсү аябай кенен жайгашкан да. Астындагы залдын үстү. Бул жакта болсо балкону бар. Муну ачып койсо да болот, кааласаңыздар. Бүт мына кызыл түстө жасалыптыр, натяжною патология бүт бардыгы. Мына эмеректери бар экен, кээ-бирлери калат, кээ-бирлери кетет, бүт бардыгын эми сүйлөшүп келишип аласыздар. Азыр эми подвалга түшөлү. Подвалы дагы үйдүн биринчи, экинчи кабатты канча квадраттан болсо, подвал деле ошондой экен да, аянтычы. 3 уровень, мындайча айтканда бир 12-ге 12 болсо, жалпы эсептеп келгенде бир 400 квадраттын тегерегинде экен да, жалпы аянтычы. Келиңиздер, мына подвалга түшөбүз. Подвалда атайын цех иштетиш керек экен. Түшкөндө бул жерде мына подвалдын коридору. Бул жакта болсо киргенде бир бөлмө, төрүндө бир бөлмө. Кирме чыкмай 2 бөлмөсү бар. Ал эми бул жакта болсо аябай чоң бөлмөсү бар мына. Караңыздар. Бул жактан үйдүн аркасына дагы чыгып кетсе болот, ал жактан да кирсе болот. Мына ал жактары да бүт кенен, көрдүңүздөр? Муну эми цех кылып иштеткен экен. Цех кылып. Бул жакта болсо мына полу, бүт кафел, эшиктери жыгач. Мына ал жакта дагы бир бөлмөсү бар. Мына жакка өтөйлү. Бул жакта болсо мына котельный бар экен. Газ менен, көмүр отун менен, электр тогу менен иштей турган котельный мына Аристондагы ушул жакка коюлган экен да. Ушул туугандар, көрдүңүздөрбү? 420 миң долларга сатууга койду эми. Документтери баары бар экен, так экен. Куруучулар, дом кургандар келип, бул жерден сүйлөшүп алса болот муну. Же болбосо жана квартирный бизнес кылгандар дагы бул үйдө жалпы ушу жери менен сатып алып, ордуна башка курулуш куруп, квартирный бизнес кылса болот. Андан сырткары бул жерге бала бакча, менчик мектеп, медициналык клиника куруп иштетсе болот экен да. Анткени 12 сотук жер. Мындай өзү табыш кыйыныраак да эми. Арасында анча-мынча чыкпаса кыйыныраак болуп калат. Ушул туугандар, бардыгын көрүп алдыңыздар. Арка жагын көрдүңүздөр, алды жагын көрдүңүздөр. Ушул үй. Үйдүн алдындагы жери дагы аябай кенен. Үйдүн алдындагы жеричи. Газ, суу, свет, канализация бүт бардыгы бар. Локация эң жакшы. Жалга жакын, ылдый жагы Гагарин көчөсүнө жакын. Эми жыйынтыктайбыз. Видеого бир лайк басып, комментарий жазып бөлүшүп коюңуздар. 420 миң доллар кеми бар. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.